Агай, бүгін мұсылмандар сақал, киім, 4 аялдуулук деген сыяктуу, 2 аялдуулук деген темалар менен эле алек болуп калат да. Анан ушинтип атып кээде мындай байкасаң негизги иш калып кетип аткан сыяктуу туйлат устаз. Буга кандай көз караштасыз? Чындыгында ошондой. Исламдын айтып биткис кереметтери бар. Ол социалдык бир катар кубулуштарды козуп жиберген күчү бар да. Ошондой кубулуштардын бири исламдын илебине, маданиятына деле эмес, илебине, маданиятынын бир илебине деле адамдар аябай таасирленип кетет. Исламдын өзүнүн борборунда турган зор кубаты бар да. Борборунда физика тилинде айтканда ядросу бар. Аябай күчтүү кубатка ээ болгон ядросу бар. Ал ядро не деген мамлекеттерди пайда кылды. Не деген цивилизацияларды пайда кылды. Дүйнөлүк илимдин өнүгүшүнө мына ушул ядро себепкер болду. Кулдуктун жоюлушуна, адам затынын пешинесине жазылган кемсинүүнүн эң чоң бири кулдук, кул ээлөөчүлүк. Мына ушуну кул ээлөөчүлүктү коомдук формация катары жоюлуусуна ислам түрткү болгон. Кул алып, сатып алып бошото берип, зекетине кул алып, салып бошото берип, ислам ошого өлгөтүлгөн. Тетирисинче капиталисттик мамлекеттер кул ээлөөчүлүктү азырга чейин улантып келет. Африканы ээледи, Алжир тиги булардын баарын айтканда. Аялдардын добуш берүүсү демократиянын башаты болгон Америкада өткөн кылымдын 80-жылдары гана ишке ашты. Ага чейин адамдар, аялдар добуш берген укугу жок болчу да. Ошон баары тетирисинче исламда аялдардын укугу тебеленет деп айтылат. Ислам бул караңгылык, илимдердин караңгылык деп тетирисинче айтылат барды. Эмнеге биз мусулмандар өзүбүз исламдын борборунда турган анын ядролук күчүн билбейбиз. Анын айланып ороп турган эң сырткы оролушу, эң сырткы көрүнүшү анын маданияты. Мына ошол маданиятынын илебине таасирленип алабыз. Анын илебинин бири ушу сакал, бул маданият борбордон келеткан маданият. Бирок ошого биз таасирленип алдык. Исламдын өзүнүн мындай балаңы жеткен жок. 2 аялдуулук, 4 аялдуулук бул такыр башка маселе. Ал такыр башка маселе. Аны биз коомго ушундай бир резонанс катарында киргизип алдык. Ал зериккендин бардыгы 2 катын жөндөсө элек. Өзү аялынын астынан чыга албайт. Тур мынерге десе ошол жерде туруп өлүп калышы мүмкүн, жылбайт. Бирок 2 аялдуулук жөнүндө сүйлөйт. Бирок мусулмандарга тиешелүү маселеде биз чынында эң негизги маселесин өтө солгун алып баратабыз. Ал эмне десе, исламдын өзүн элге түшүндүрүү. Исламдын жана мен айткан ядролук күчү эмнеден пайда болот десе, исламды жаюудан пайда болот. Исламды башка жүйгөгө түшүндүрүүдөн пайда болот. Чынында мусулмандын жашоодо максаты да исламды жеткирүү. Анын башка максаты жок. 2 аял алуу же сакал коюу бул 9-чу, 32-чи, 14-чү кийинки маселелер. Кийинки өзүнөн өзү пайда болуучу маселелер. Бул алма эксең мөмөсү үчүн эгесиң, көлөкөсүнөн пайдаланасың. Ошондой маселе. Биз ушул мөмөсүн унутуп койдук. Мусулмансыңбы? Дейбиз да. Алхамдулилля мусулманмын эмес. Алхамдулилля десең, демек сен анын ядросун түшүндүң. Ал биринчи кезекте эмне менен келет? Динди жайылтуу менен келет. Демек, динди жайылса, анан негизги маселе аткарылган. Динди жайылтуу оңой эмес. Муну ар ким ар кандай түшүндүрөт. Бирок динди жайылтуу бул сүйүү менен. Бул мухаббат менен. Бирөөнү жакшы көрбөсөң, кантип ага жакшылыкты ыраа көрөсүң. Бирөөнү кечире билбесең, аны кантип ага жеткиресиң динде. Бул чоң сабырдуулук менен, курмандык менен кээде жанагы өтүкчүлөр иштеткен мык болот. Майда мык болот. Мына ушул мыкты алып жутуп ийесиң да. Жутуш мындай элестетсең, итиркең келет. Муну кырып кетет тамакты. Кээде бирөөгө дин жеткирүү ушунчалык оор болот. Анын көрсөткөн запкысын, сен ага жакшылыкка жетелесең, анын көрсөткөн запкысын жутуп ийүү өтүкчүнүн мыгын жуткандай оор кээде. Бирок жутушка туура келет. Эмнеге? Муну үчүн бейиш убада кылынган. Бул сабыр үчүн бейиш убада кылынган. Биз мына ошо бейишти унуттук, убада кылынган. Же ал жөнүндө маалыматыбыз толук эмес, же диндин өзүн жеткирүү солгундаган. Биз жана илебинде жүрөбүз. Анан ошол менен талашабыз. 2 катын алган билесиң кандай зону. Бул сакал деген сүннөт деп. Эгер даават талап кылса, кээде
курбандыкка баруу керек. Үй бүлөнү да, сакалды да. Маселе ошол жакта турат. Демек бүгүн негизги маселе динди жеткирүү. Рахмат.